Салам алейкум. Бүгүн бир жакшы ой менен бөлүшүп кетейин дедим. Анткени себеби акыркы күндөрү Бишкекте деле, Москвада деле байкасамчы, чогулган эле жерден кыздар деле, туугандар деле, достор деле сүйлөшкөндө сөзсүз тияктын самсысы жакшы экен, бояктын лагманы жакшы экен, тияктын плофу жакшы экен, тияктын курдагы жакшы экен деп атыпчы. Өзүбүз самсы болуп калдык көбүчү. Лагмандар болсо уже жынсыдан агып атат да четкечи. Анан казан плов болуп уже ашказан жерди көрбөй алгандар көппүз да. Ошон үчүн туугандар бир чогула калып эле, бир бекине калып эле, бир кабинка жалдай калып эле, барып эле ошол бир кечке 4-5 саат тамак ичкен. Бир башкача бир традициябы ушундай болуп айланып баратат да. Ошол аябай эле оор болуш керек. Биздин и так тамак ичкен боюнча тойдо эле жетишет. Тойдо 6 саат тынбай тамак ичебиз да. Конечно, ашказан да кыйналат, бөйрөк да кыйналат, баш да кыйналат, бут дене кыйналат да. Ошондон көрө кичине бир мындай чогулганда, бу келечек муунга кечке эле плов жеп отура бергенди көрсөтпөй, кечке эле бирөөнүн самсысын, бирөөнүн лагманын мактай бергенди кичине азайтып, мындай бир жакшы бир, билбейм эми, театрбы, бояк чоң музей бар экен, бояктан жакшы китеп бар экен, жакшы аңгеме бар экен, жакшы повесть бар экен. Москвадачы дүйнөдөгү эң көп культурный наследие бар жерде. Ошонун баарын кыдырып чыкса деле, достор болуп, туугандар болуп, ине агалар болупчу, эми башкача бир сезим болот. Эми мурун болсо биздин ата энелер тамак жечи, бирок ал тери менен иштеп чыкчы да. Аракет кылып, чуркап бирдеме алып. Бул Бишкек, Ош, Москвада жашагандардыкы чыкпайт дейт. Момундай самсы кирет, ошол боюнча калат. Момундай лагман кирет, ошол боюнча калат. Калбайт ал мындай эмеден шымдан да агылып кирет да. Ошондуктан туугандар могу бир чогулганда бирөөнүн шашлыгын мактап, бирөөнүн тамагын мактап, анан бояктыкы арзан экен дегендер, мне кажется, эми арзаны да, может быть, но кечке эле ошону мактай бергенде жаман жери эмне да айтайынбы? Биз ой салып атабыз да, сүйлөшүп аткан адамдын баарына ой салып атабыз. Байкасаңар, ошо айткан адамдар бир жуманын ичинде ошол жака барып тамак жеп келет да. Анткени ой салып койдук биз аларга. Сонун депчи. Момундай болгон, бирден самсы, бирден шашлык, момундай болгон куурулуп уже май чыкпай калган майдын баарын ашказанга салып коюп келебиз да. Анан ошол эң жаман жери ошол доң калган оорунун баарын по наследству биз балдарга берип коебуз да. Баягы бир инелерибиз бар эле, бир 26да, 27де болуш керек экен. 500 метр бассак бир жерден, ВДНХдан. Постоянно таксиде жүргөн бала экен, такси айдаган. 300 метрден кийин отурду да. Мисал алайынчы депчи. Мынча көп баса да элем. Бул мындай нерселер туугандар аябай эле чоң национальный мамлекеттик ден соолук, бул кыргыз улутуна ден соолугун кыйрата турган нерсе да. Анан Авиценна ошол айткан билесиңер, 99% оору ооздон келет депчи. Ооздон, демек оорунун баарын эле өзүбүз монтип чакырабыз даган. Немеде соцсеттерде постоянно бирөөнө жардам сурайбыз, ден соолугу мондай депчи. Да, кээ бирөөнүкү башкача, кээ бирөөнүкү тиңдей, бирок ошентсе дагы акыл эси тазалар менин оюмча ойлонуш керек. Ушу тамакты өзгөчө жареный, куурулган, мындай сыгылган эч бир ден соолукка дагы бир эле курсакты тойгуза турган тамактарды мактагандан алысыраак болуш керек деп ойлойм. Анан колдон келсе бир залга, бассейнге, ошого кеткен акчага
мындай любой нерсе кылса болот, жакшы нерсе. Ийгилик туугандар.